өлкөдө байке ковид боюнча айта кетсеңиз. Кыргызстанда келсем, мен азыр Европадан келдим. Кайсы жактан? Венгриядан учуп келдим. Аха. Кыргызстанга келсем, сразу айырма байкалат экен да. Элдер маска тагынбайт деп көчөгө. Тил жакта бар тең маска чагып жүрөт. Аларга маска тагын деп эч ким айтпайт, өздөрү эле тагынат экен. Мындай законго баш ийген эл болот экен Европанын. Менталитет башка да ыктыкы. Менталитет ушу башка экен да, бизде же герой сынабы же кандай кереги жок мага деп ушинтип билбейм. Бул эми мындайча айтканда акылсыздык да, караңгылык, акылсыздык, керсейгендик. Мындай нерсеге мына баш иштетиш керек да. Тагыныш керек. Ал жакта баары тагынат. Ковид бар 50%тан өтүп кетти. Эме жана алып алды тест. Бирок өзүң билесиң, азыр баары тең подопытный кролик болуп атышат. Да. Анткени себеби ковид деген бул жуктурат да. Организмди искусственно баягы күрөштүрөт да, эртерээк. Чыныгы ковид келгенде жеңиш үчүн. Ошо да. А спутникти тияктан киргизбей атат. Кабыл алып. Анткени ал 3 эмеден өтпөй калды. 3 испытание. Тестированиядан, Аяка эмне эмелерди алыш керек экен? Кандай вакцинаны? Ал жакта эми алар көбүнчө эле американский менен Европанын, ана Кытайдыкын да кабыл алып атат. Американын жанагы Moderna, Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Кытайдын Sinopharm, Sinovac дегендер алып атат. Азыр Казактан да Казвак деген чыккан эч ким билбейт. А спутникти эч ким ал жактан тааныбайт. Анткени себеби ал жанагы процедураларын өтө элек. Тестирование болуп элек. Ошолор өтө элек. Балким спутник жакшыдыр. Бирок тесттен өтө элек да.